Assalamu alaikum урматтуу жалал-абадтыктар. Мына шаарыбыз күндөн күнгө ачылып, жакшы болуп, могу жолдору оңдолуп баратат. Жолдордо эле эмес, жаңы парктар ачылып атат, башкасы болуп атат. Бирок мындай оор жүк ташыган машиналар жүрүп жаңы салынган жолдорду бузуп атканы өтө өкүнүчтүү атат да. Бұл жол салынды, ел үшін салынды да, біз жүрөбүз бұл жерде. Азыр бұл жүк ташыган машиналар карагыла мына жүрүп атат. Ысыктуу күндө асфальт жумшак маалда жүрүп атат. 15, 20, 30 тонна жүктү көтөрүпчү. Шагал, турпак жолго түшүп атат. Мындай болуп, мына ямалар пайда болуп атат да. Мына бұл Бабкина көчөсү. Мына яма. Уже оор жүк машиналар жүрүп, колея болуп калды. Бұл жол жакында эле салынган. 23-жылда салынган да. 24 жылдын 6 ай эми өттү, бирок бул уже жол бара-бара уже мына күндүсү вот яма болду. Мына шагал, турпак, таштар чачылып, буга дагы элде акчасы кеткен да. Бир нерсе мындай тартсаң, стука ачсың дейсиңер, башка ишиң жок дейсиңер. Ишим көп, бирок мындай жолдо жүргөндө жалко болот да. Ооба, менин акчам кетип атат, сенин акчаң кетип атат, элде акчасы кетип атат. Сен акчаң кетти беле дегендерге. Акин бардығы нерсеге кайдыгер болсок, өнүкпөйбүз да. Или айтсаңар, ондай жолдорубуз мындай, өкмөт, куда президент смотрит, депутаттар ондай президент. Мындай жасап берип атат. Акин бузулуп атса, сенин ишиң канча дейсиңер. Менин ишим ошончо. Бардыгыбыз кайдыгер болсок, ошону сразу нормально кылып, машиналарга азыр чектөөлүү. Жор жүк ташыган машинелерге саат 9-дан баштап кечки 21-ге чейин, 9-га чейин чектөө киргизди. Оор машиналар шаардын ичинде жүрбөсүн, асфальтты бузбасын деп. Бирок кээ бир ишканалар ошо чектөөгө карабай, мына 20-30 тонна машинасыны салып атат шаардын ичиге. Жаңы салынган көчөлөргө. Бузуп атат. Эртең кайра оңдош керек оны. Ага дагы акча кетет. Эки көчө оңдолуп турган жерди бир көчөнү кайра оңдоп отурабыз. Кайдыгер болбойлу, элдер.